Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Ушул видеону тартып атканда сонун кар жаап атат. Ушул 2-шилде башталган окшойт. Сары кар 2-шилдеден кийин анан жаз келет дечиле да Кыргыз элинде. Биздин өлкө акыркы жылдары, акыркы күндөрү ушул сверхдержавалардын атайын көңүлүнө батып жатат деп айтсам жаңылышпайт окшойм. 17 январда 2023 жылында Энтони Блинкен, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы, Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровдун атына кат жазыптыр. Ал кат ушул жумада гана талкууга алынды, массалык маалыматтар каражаттарга чыгып. Ал катта Энтони Блинкен айтып атат, Кыргыз Республикасында мамлекеттик эмес уюмдарга тиешелүү мыйзам долбоору каралып жатыптыр. Ошол мыйзам долбоору жакында кабыл алынышы мүмкүн экен, анан президенттин эле колу керек. Ушул сыяктуу мыйзамдар башка өлкөлөрдө кабыл алганда, ал өлкөлөрдө негизи ошол жарандык укуктар тебеленип, мамлекеттик эмес уюмдардын жумушу токтоп, эл аралык жардам токтоп, жана негизи ошо адам укуктар, коом укуктарынын издери ошол тебеленип калды деп айтты да, ошондой ичине өзүнүн оюн билдирди. Ал катты албетте ошо видеодо шилтемелер болот, шилтемелер аркылуу ачып туруп окуп алсаңыздар болот. Түзмө түз текстинде эмне деп жазылганы. Анан жалпысынан мындай өз сөз менен айтканы, түшүнгөндөй, мен түшүнгөндө айтсам, ошол катында ал мыйзамды кабыл албагыла, четке каккыла деп жатат да. Бүгүнкү күнү ошо Кыргыз Республикасында жана башка СНГ мамлекеттеринде ушул мыйзам долбоору бир мамлекеттерде эгерде ал тышкы агенттер же болсо чет элдик же болсо башка өлкөлүктөн келген агенттер боюнча мыйзамы деп аталчу. Америка Кошмо Штаттарынын өзүндө FARA деген ошо мыйзам бар. Ал мыйзам боюнча ошо бүт чет элден аржы алган мамлекеттик эмес уюмдар агенттер деп эсептелинет жана аларга дыкаттык менен ушул мамлекеттик атайын көзөмөл жүргүзүлөт деген ушундай мыйзамы бар эле да Америка Кошмо Штаттарынын өзүндө. Анан негизи ушул мыйзам долбоору Орусияда кабыл алынып, Орусияда акырында ар бир мисалы үчүн Орусияга каршы сөздү айтуучу адам же болсо чет элден бир тыйын алган адам мамлекеттик эмес уюмдан экенин көрсөтүп, отчетун берип, жана дайыма кандай гана маалыматтык материалдарды даярдабасын же пикирин айтпасын массалык маалымат каражаттарында же социалдык тармактарга бүт жерге өзүн жазат экен. Ошо мен чет элдик агентмин депчи, ошол чет элден акча алган агентмин деген жазып туруп анан айтат экен сөзүн. Ошондой сыяктуу мыйзам бүгүнкү күнү эгерде силер Орусиядан колдоо көргүңүз келсе же болсо орусиялык саясатчыларга кандайдыр бир жакыңар келсе, саясатчы болсоңуздар, ошол мыйзамды алдыга сүрөсөңөр жана кабыл алып турсаңар, анда ошондой болот экен. Орусия сиздерди сүйөт экен, бычагына жаят экен, алат экен, акча береби, дагы эмне кылат, билбейм да. Эгерде ошого Орусияга каршы бир өзүңөрдүн ой пикириңерди билгизсеңиз келсе, жана Америка Кошмо Штаттарына сатылдым, мен америкачылмын, ошо баягы батышчылмын десеңиздер, анда ошол мыйзамга каршы чыгышыңар керек экен да. Ошондой сыяктуу, ошондой мааниде болуп калды бул саясий оюн, түшүнүк. Ошондуктан албетте бизде көп учурунда бизде Кыргызстанда мурун колония болуп жүргөнүбүздө Орусияга багынып, анан СССРге багынып, акырында аябай баягы биздин реалдуу саясатыбыз көбүнчө ошол Орусияга башын ийет да, кандайдыр моюн сунат. Садыр Жапаров президентибиз мындай катка жообун даярдаптыр. Ушул жообу жакшы даярдалды деп эсептейм. Жооп боюнча ошол биздин президентибиз айтат да, эми мен деген эң биринчи иретте айтып кетерим, өз сөзүм менен айтайын түшүнгөнүмдү. Текстти кайра эле массалык маалыматтар каражаттарынан окуп алсаңыздар болот. НПОлор жакшы иштейт, НПОлор мамлекет ондогон жылдар же болсо жылдап карабаган мындай маселелер, коомдун маселелерине көңүл бурдурат жана ошол маселелерин чечет, социалдык маселелерди чечет, айылсыз айылдарды мисалы үчүн экономикалык маселелерин чечет. Бул деген эл аралык уюмдар каржылаган мамлекеттик эмес уюмдар Кыргызстанга абдан жакшы пайдасын алып келет дейт. Мына түшүнгөнүм боюнча баягы 90% чейин дейт да, ушундай ушул уюмдар жакшы пайда алып келет. Анан арасынан баягы бир кумалак, бир кармай чилитер, кичинекей бир сандагы мамлекеттик эмес уюмдар бар дейт. Ал уюмдар болсо өзүнүн жумушун баягы таза эмес аткарат, эл аралык уюмдардан алган жоопту каражатты кээде өзүнүн жеке иштерине жумушайт, баягы анын каражаттарды да кээ бир учурда ошол ички иштерге кийгилишкенге дагы аракет кылышат деген сөздү каты ушундай мааниде катты жазыптыр дагы. Жана негизи фактыларды алсак, бүт ошол каттагы маалымат фактыларга туура келиптир да. Өзүм да карап көрдүм. Мисалы үчүн USAID эгерде көп бизде алтактуу өсүп чыккан ишкерлерге барып туруп, алардын жабдыктарынын арасын карасаңар, аякта ошол USAID деген наклейкалар турат ушул жабдыктарда. Көп ишкерлерге жардам берди, заманбап жабдыктарды сатып алганга жана иштеткенге.
Британиялык мисалы үчүн DFID деген ошол өкмөттүн өкүлчүлүгү Кыргызстанга жардам берген эсебинен көп ишкерлерди окутушту, акча тапканга үйрөтүштү. Жапондор болсо One Village One Product деген долбоорду аткарган. One Village One Product деген долбоор бүгүнкү күнү ушул аябай ийгиликтүү долбоор деп айтсам болот, анткени Кыргыз Республикасындагы айылдарда жумушсуз отурган кээ бир айылдар алыскы ушундай региондорго барып, элдерине карап, кандай ресурс бар экен, ошол ресурстун тегерегинде технологдор жаңы продукт ойлоп таап, жасап, анан бүгүнкү күнү ошол Бишкекке жана чет элге сата башташкан ошол айылдар. Ар бир айылдын өзүнүн жеке ресурстарын таап, ошол жапондор жардам берди. Бул абдан жакшы долбоор болду. Европалык өнүктүрүү банкы дагы өзүнүн аябай көп салымын салып жатат, бюджетке жардам берип атат. Кескин баягы дүйнөлүк банк менен кошо биздин өкмөткө кредиттерди берет, гранттарды берет. Биздин баягы жеке секторго да, банктарга да гранттарды берет. Ошол ал банктар элге таратат, ишкерлерге таратат, ишкерлер аны менен иш камсыз кылат да Кыргызстанда. Евро биримдикте Кыргызстан ошол менен аябай жакшы грант программаларын аткарып жүргөн, ошол окутуп, чокутуп биздин баягы консультанттарды, ошол акылдуу балдарды, кыздарды, алар болсо бүгүнкү күнү ошол Кыргызстанга кандайдыр бир кызматын жасап берип жатышат. ООНдун дагы бир нече агенттиктерин айтпай эле коеюн, ООНдун дагы иши зор. Мисалы үчүн JICA-ны карасак, кээ бир Кыргызстандын ойдук окутуусунда эзелтен баягы жылдап курулбаган көпүрөлөр курулуп жатат. Эгерде ошол көпүрөнүн боорунан барып карасаңар, бир боорунан аякта Жапониянын желеги, Кыргызстан желеги турат. Жапония элинен Кыргыз элине деп. Ушундай нерселер бар. Кытайдын кредиттери, Кытай 75% кредит берсе, үстүнө 25% грант кошуп бергендей болгон да, кээ бир программалар боюнча. Ошентип бүгүнкү күнү ошол бүт жолдорубуз, жаңы инфраструктурабыз бүт Кытайдын акчасы менен жасалып бүттү. Бирок бир коптуу нерсеси ошол сырткы карызыбыздын кескин бөлүгү бүгүн Кытайга болуп калды да. Анан Азиялык өнүктүрүү банкы дагы биздин баягы кесиптик окуу билим берүү системасына бир топ жардам берген болчу. Анын сырткары ОБСЕ бул деген Европадагы коопсуздукту көздөгөн институт. Ал дагы бир нече бизде баягы мамлекеттик кызматкерлерди окутуп, эксперттерди жалдап, ошол мыйзамдарды, укуктук мыйзамдарды кабыл алганга жардам берип, ушундай кандайдыр өзүнүн көп аябай салымын кошуп жатат Кыргыз Республикабызга, биздин мамлекетке да кызмат кылып, жарандарга да кызмат кылып, ага баягы гранттарына караган мамлекеттик эмес уюмдарга да жардам берип жатат да. Кээ бир эми уюмдар бар. Ал уюмдар кичине баягы кооптондурат, анткени алар эң кичине саясатка кийгилишет, бирок кандай кийгилишет? Түзмө-түз эмес. Мисалы үчүн Айрай деген бар, эл аралык республикалык институт, ал деген ошол биздин нет менен кошо, бул демократикалык институт. NDI менен кошо алар деген ошол Кыргызстанга политикалык партияларды окутушат, аларга стратегия жазганга жардам берет. Алардын баягы документтерин анализдейт, рекомендация берет, эксперттер жалдап берет, мамлекеттик эмес уюмдарды ошол жалдап берет. Ал жергиликтүү уюмдар ошол партияларга мындай эксперттик кагаз тиримдеги жумуштар жасап берет. Анын арасында дагы мындай көп кийгилишкен чет элдик агент деп мыйзамдын астына түшүп калчу дагы эки уюм бар. Бул Silk Road Кытайдыкы фонду жана Россотрудничество деген Орусиянын фонду да. Алар да ушундай Кыргызстанда жумушак күчтү күчөтүп, өзүнүн мамлекеттеринин баягы передачаларын, кандай программаларын күчөтүп, мынтип Орусиядан учебниктерди алып келип биздин кыргыз мектептерге мисалы үчүн салып, ушундай кандайдыр бир иш аракеттерди жасашат. Анан эгерде карасак, ошол саясатка катышкан кичине баягы ички саясатыбызга кийгилишип кеткен НПОлордун санын карасам, бизде Кыргызстанда 98 НПО социалдык, бизнес, экономика жана башка ушундай сыяктуу, же болбосо баягы экологиялык саясат, же болбосо баягы экспертиза тарабында иштешет. Кичинекей эле саналуу НПОлор баягы көбүнчө массалык маалымат каражаттарга тиешелүү жана укук системасына, укук коргоо системасына тиешелүү НПОлор эле 2% чейин ошо саясатташкан экен да. Мындай санасам, 10 чакты эле НПО президенттин катында баягы кумалактар деп эсептесе болот экен да, мындай айтканда. Ошол НПОлор эми баягы канча акча алды, карайлы, санап көрөлү. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 19 жылдары, 1992-2019 жылдары ошол аралыгында Кыргызстанга 8,3 миллиард доллар АКШ доллары келген. 4,6 миллиард АКШ доллары гранттар болгон. Ал гранттын ичинен тышкы жардам болжол менен 55% түздү дегенди билдирет да, 55% грант болгон. Эгерде ага кичине тереңирээк карасак, ошол 19-жылы эле мисалы үчүн 420 миллион АКШ доллары чет элдик жардам келип, анын 246,8 миллион доллары гранттык жардам болгон. Анан бул деген 19-жылды гранттык жардам 59%-ын түзгөн дегенди билдирет. Анан анын 62,5% өкмөткө кеткен, 37% өкмөттүк эмес уюмдарга кеткен. Жалпы эгерде карасак, мисалы үчүн 2012 жылга чейин ошол көбүнчө гранттар жана Кыргызстанга келген акча мисалы үчүн ушул эле 3 миллиард доллардын тегереги бюджетке жардамга келиптир да, биздин Кыргыз Республикасына. 2,7 миллиард доллар транспорттук жолдорду салууга, транспорттук иштерге келиптир. Энергетикага 2,2 миллиард доллар келиптир. Саламаттык сактоо системасына ушул 1,5 миллиард доллардай келиптир дагы. Инфраструктурабызга 1,5 миллиарддан аз доллардай келиптир. Айыл чарбасына ошол 477 миллион доллардын тегерегинде келиптир. Мамлекеттик
кызматты өнүктүрүүгө, мамлекеттик кызматка мындай көмөк көрсөтүүгө 476 миллион доллардай келип Кыргызстанда өздөштүрүлүптүр. Эгерде мындайынан атканда Кыргызстанда ошол жалпы өкмөткө келген акчанын көлөмү 6 миллиардтан 8 миллиардка чейин болду. Гранттык жардам ушул 4 миллиардтын тегереген түшсө, ушул 4 миллиардтан кескин бөлүгү 3 миллиардка чейин өкмөткө кетти да, ушул акыркы 30 жылдын ичинде. 1,5 миллиардтын тегерегиндей НПОлорго кетти деп эсептесек болот да. 1,5 миллиард НПОлорго кетсе, бул деген ушунча акча баягы мамлекеттик эмес уюмдар аркылуу коомчулукка таратылды деп айтса болот. Албетте бул бүт маалыматта шилтемелери бар, текшерип алсаңыздар болот. Критикалык ой жүгүртүү абдан жакшы болот. Ошон үчүн текшерип алгыла, окуп алгыла. Чын эле жыйынтыктасак, бир кумалак, бир карын май чиритет болуп, бир саналуу НПОлор ошо баягы кара пиар Орусия тарабынан мисалы үчүн же башка кайсы мамлекеттердин тарабынан ушу пропаганда кылган кара пиарга дуушар болгон ушул чын эле грант жегичтер же болбосо начар иштер жасагандар деп айтса болот экен. Ал эми 90% ашык НПОлор элге эле кызмат кылат экен да. Ошон үчүн ушуну түшүнүп, бөлүп билгиле, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Албетте силерде кошумча маалымат болсо комментарийлерге жазгыла. Ар бир эмгек бааланыш керек, төлөнүш керек. Маалыматты мен бекер таратам, бирок эгерде баягы маалыматтын сапатын көтөр десеңер колдоп койсоңор болот. Ошол мага ушундай маалыматтын сапатын жогорулатканга түрткү болот. Оюңар кандай болот? Ушул чын эле биздин ички саясатыбызга ийгилишкендикпи, же болбосо чын эле биздин мамлекет эл аралык мейкиндикте чоң державалардын кызыкчылыгына баттыбы, жана ошол нерсе эмнеге алып келгени турат. Ушу боюнча комментарийлерге жазгыла. Пикириңер менен бөлүшкүлө. Эмки видеолордо көрүшкөнгө чейин.